медиация түшүнүгүн жалпы эле өзү бул мындай аты аталган менен бул биз баягы турмушубузда кылып эле жүргөн ишибиз экен. Бардыгын эле аткарып жүрүпбүз. Азыркы түшүнүк менен медиация кызматы болуп жаралып атат да. Күнүмдүк турмушубузда дагы ушул медиацияны пайдаланат экенбиз да. Азыр ушундай кызмат болуп ачылгандан кийин элде да кызуу жаралып атат. Кандай маселени чечесиңер? Азыр коомчулукта дагы башынан калыптанып калган түшүнүк бар. Кызмат ачылды, бул бир сразу эле бир чечимге алып келип коет, бир жагыбызга чечип берип коет деген эле адамдар ошондой кабыл алышат да. Азыр мына биз иш баштагандан бери бул негизги принциптери гумандуулук болуп жатканына байланыштуу. Мына мисалга эки тараптын чыр чатагын чечүүдө чечимдерди кабыл алууда ушул эки тарапты алып келип өздөрүнүн чечим кабыл алууга аракет кылып жатабыз да. Ушул алган билимибиздин негизинде. Анткени бул эң жаккан жери салыштырмалуу, мисалга соттон чечим чыгартып алса, ошо менен нааразы тарап канча жылдап, канча расход менен, канча убактысы короп, канча нерви короп бүтпөй жүргөн учурлар көп кездешет да. Биздин аракетибиз менен эки тарапты өздөрүнүн чечим алууга жеткире алсак, булар ошол жерден жок, өзүбүз чечим алып, өзүбүз макулдашпадык беле деген менен ошол чыр чатак ошол ордунда токтоп калат да.